От дегеннен ооз күйбөйт деп Конфуцийдин айтканы бар да. Ушу чындыкты жашырып жүрүп, эчтеке болуп өтүп турушу алга жеттик. Биз илгертен бери кыйкырып келатабыз. Тариф деген товар, кадимки эле товар. Жеп аткан наныбызды кандай сатып алсак, тарифке да ошондой мамиле кылышыбыз керек. Тариф деген экономический категория деп айтып келатабыз. Эчтеке жок. Анан биринчиси ушул энергетик ушундай эмне акыбалга калган биринчиси эгемендик алгандан кийин 30 жылдын ичинде биринчи 20 жылда эйфорияга түшүп эле эч бир энергетик көңүл бурган эч ким болгон жок. Сөзүн ачыгын айтыш керек. Уурдалды, тонолду. Билесиңер, бирөөрүнүн аттары айтылды. Далай акчалар тонолду. Сөзүн ачыгын келиш керек. Жоготуулар 40%ке өсүп кетти. 40% өсүп кетти. Азыр где-то 11-12%, а мурун 40% жоголду. Ошонун негизинде уурдалып, тонолуп, дымып, токтоп калды энергетика. Сөзүн ачыгын айтыш керек. Кичинекей тариф көтөрөлү десе эле баягы саясатка аралаштырып шайлоо тигиндей мындай ушундай чоң иш-чара болгондо эле кокуй эл көтөрүлөт деп эле аны караган эч ким жок. Кайра азайтып бул киши айткандай, кайра көбөйтпөй, кайра алага карабай эле бирдеме болгон окуя болчу да. Ошон үчүн элибиз да өзүбүз да ушул абалга келгенибиз үчүн. Кээ бир чындыгын айтыш керек, ушу элиме кайрылып кеткенем ушулчудан пайдаланып. Кээ бир мен билем деген академиктер ушул энергетикага түшүнбөй туруп болбогон сөздөрдү айтышты да. Эми келип барабан тегерине зым илип койсо эле шоток жүрөт, эмне үчүн тарифти буга чейин көбөйтөсүңөр деген сөздөр болчу да. Энергетика эң татаал механизм да. Анда эмне гана жок. Электроникадан баштап башка татаал жабдыктар бар. Шуну туура түшүнүш керек. Кээде могу тоонун башында орнотулган асыр мамлар опора деп коет орусча. Ага жол салынган. Жолду дайыма тазалап турса да болбойт. Ага каражат да керек. Себеби анын башында электрондук механизмде, электрондук татаал жабдыктар бар. Аларды карап туруш керек. Ошолордун баарын эске алыш керек да. Анан тарифке чындыгында көңүл бөлгөн жокпуз. Бизде дүйнөдө мындай тариф жок. Дүйнө эмес бу. Биздин СНГ өлкөлөрүндө мындай тариф эчтеке жок. Байдаланбайт. Мисалы үчүн экономикалык закон бар, мыйзам бар дейм. Ар бир өндүрүш эң жок дегенде чыгашасын кириши менен жабыш керек да. А биздин ишканалар жаба албайт азыр. Жаба албай келген. Азыр мына былтыр ушу энергия компаниялардын дефицити 10 миллиард сом болду. Эмне деген кантип иштейт анан? Кантип өсөт? Эгерде биз келечек жөнүндө ойлосок, ушу элиме да кайрылып кетем. Биздин балдар, биздин нерелер энергетиканы жакшы сапатта, жакшы калыпта алып калыш үчүн азыр чара колдонуш керек. Менимче президенттерибиз туура түшүндү. А мурункулар эч муну караш эмес. Бирдеме эле окуй, баягы күч менен эле азайткыла, мындай кылбагыла, көбөйтпөгүлө эл көтөрүлүп кеткен маселе жүрүп жатканда мындай болбойт. Ошон үчүн мен айтарым, тарифке түз кол менен караш керек. Тарифти көтөрүш керек. Илгертен бери айтып келатабыз. Баягы бир сом 50 тиындандын кереги жок. 10 тиындан көтөрсө болот болчу. Инфляцияны жабыш керек болчу. Ошондо жанакы азыркы жабдыктарды кичинекей эскирген жабдыктарды алмаштырууга болот эле. Азыр энергетикага пайдаланып аткан жабдыктардын эскилиги 50-60-70%ке чыккан. Анан кантип энергетиктерди биз силер жамансыңар деп. Кээде түшүнбөгөндөр мына депутаттар жумшак креслого отуруп баягы кыйкырып отурат министрге суроо берип. Буларды соттош керек, кетириш керек деп. Азыр өзүлөрү барып ишканаларды карасынчы. Иштеп аткан машина 80 жылдагы машина, 70 жылдагы машина биринчи дөңгөлөгүн бирине салып отурушат. Ошон үчүн мен айтарым, биринчиден бул энергетика баарыбыз кичинеден чоңубуздан баштап, тетиги чоң мамлекеттик жетекчилерден баштап энергетика көңүл бөлүпсөк болбойт. Сөзсүз. Биринчиден ушу тарифти колдонуп, жанакы айтып атпайсыңар, президент ушундай көтөрөбүз деп айтты деп. Бул туура маселе. Андан эчтеке болбойбуз. Мына сотканы баарыңар көтөрүп жүрөсүңөр, 5 киши 5 сотка көтөрүп, ошого жана бирдикти кошкондо акча жумшайт. 1,5 миңге чейин, Мисалы үчүн, мына мен коммуналь үйдө турам. Ушу баардыгын күйгүзсөң да 500 сом. 550 сом болор, андан эчтеке болбойт да. Бирок энергетикадан чоң жардам жөлөк болот да.